Болот экенбиз Кудай кааласа кол алыштык экен. Жанагы Ысмантоо компаниянын 100% долясын $520,000 мага сатты, мен сатып алдым. Ыраазысыз бекен? Turtu çok meşgul oldu. Hem turtu. Andan keyin aynigan ne oldu? Aynigan ne deyip aytasız? Bildim, sen aytsan? Siz aytаңыз. Yok, sen ayt da, Yusuf. Sen kişnesin o menen. Аксакал сиз айтыңыз. Айныган ким болот? Bilmem. Мен айнымайм экен. Kardeşim ben de aynigan. Айнымайсызбы? $520,000 разы болуп саттыңызбы? 100% чыкпайт. Мен телефонум бар. Болду. Ыраазысыз да? Başka birööдөн уксакчы. Башка бирөөдөн көрбөйт. Бул өзүмө экен бул видео. Sen var yoksa süretet türetkensin. Хорошо давай. Ыраазысыз да? 100% доля көмүрдүкү. Мен Үчбай айылынын тургуну Эргешова Нурля 4 баланын энесимин. Жолдошум Алимбаев Шардан 2017 Ууташ көмүр карьер ачамын деп биздин болгон бардык мал мүлкүбүздү ошол жака жумшап, ишке кире баштаганда жолдошум рак оорусу менен каза болуп калды. Каза болгондон кийин Нурматов Болот, Маматова Салтанат жасалма жол менен өздөрүнө көмүр карьерди өткөрүп алышыптыр. Биз 3 жылдан бери соттошуп, 19 жолу соттон жеңип, эми карьерди өзүбүзгө өткөрүп алдык десек, Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу ушул жетимдердин акысы экенин билип туруп, Нурматов Болот экөө өз алдынча келишим түзүп, азыркы күндө ошол көмүр карьерди казып иштетип жатат. Буларга эч ким эч кандай чара көрбөй жатат. Мен да ошо чындыкты издеп, жогорку сотко жеткенде кайра 3 жолу кайтарып жатат. Жогорку кеңештин депутаттыгы таасирин тийгизип. Жусупбек Коргонбай уулу эмнеге ушул жетимдердин акысыны жегенден коркпойт? Мен эч кандай фейк эмесмин. Мен 4 баланын энесимин. Биздин азыр жашаганга үйүбүз жок, иштекебиз жок. Ушул балдарымдын келечеги үчүн, жакшы жашаш үчүн мен дагы чындык издеп ушинтип чыгып жатамын. Мени фейк дегендер, сиздер да Алланын астында акыретте жооп бересиздер. Мен ушу жетимдердин акысы үчүн каным төгүлгөнчө аракет кыламын. Biz firmanın adını Uutaş firmasının yakınlardan da Uutaş firmasının 33% dolarının $100,000 aldı. Bravo. İşin betasın mı? Yok. Böyle bağlandı. $1,000 avansını verdim hazır. Bravo. Yok. Kalganan 4. iyul günü polmaya oformda ettik. Notarius'tan. Sen hakkında kılavuz. Bu da kalırsa. İnşallah. Bereketsin bersin inşallah. Sizlerden rahatsızlığınızlar gerek birinciden. Bravo. Ошол жанагы Улуташпы? Улуташ фирмасынын 33%-ин Кудай буйрса Шаймаген Бекмуратов, Алимбаев Бекмуратович мага сатты. Мына жанында партнеры фамилия атын айтып кой. Максатбек. Баары ыраазычылык менен болду. Бул жерде бирөөнү коркутуу, үркүтүү, андан мындай нерсе жок. Туурабы? Кудай кааласа, омин бир дуа болду. Максат, сен өзүң дуа азиз. Мен аз эмесмин, Дуа болду. Мен биринчиден ушу бүткүл аламдардын жаратуучусу бизди ушул күндөргө жеткирген Аллах субханала тааала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көп салават болсун. Аллахым биринчиден заманыбыз тынч болсун. Биринчиден ушу бүткүл аламдардын жаратуучусу бизди ушул күндөргө жеткирген Аллах субханала тааала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көп салават болсун. Аллахым биринчиден заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Дайым ушу жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Ушу
Algan kömürken jalan жақсылықтарға buyursun. Soğukçuluk böyle kılaydı. Soğukçılıklarga buyursun. İlahim şu sen şunday soğukçılıklar kılıp daha kimge soğukçılık kılsam eкен o adamlar izdep kalgın kan. Amin. Aytağınız gelsin. Tapkan tutkanına Allah Teala baraka versin. Şu bardığız tinç böyle bardığın tapkan tutkanına Allah Teala baraka versin ha. Onun oğlu var. Razı olunuzlar. Kuda kalırsa öpüştür. Assalamu alaikum, урматтуу Facebook колдонуучулар. Кечирип коесуздар, мен мындай бети башым ишетинен грипп болуп лечение алып жаткан жеримден тааныштарым чалганынан Facebook'a кирүүгө аргасыз болдум. Ал жерде Жусуп Коргонбаевдин жана ооздугу жок аялдары алак иштеп койгон экен эле мени ушундай жаман сөздөр менен шубап жатышыптыр. Бул аферист, эми ушундай ооздугу жок экен айтканга сөз барбайт да. Көт, паландайт, күндөбөй деген сөздөрдү ошол энелери айтып атат ушундай ыйык Рамазан айынын алдында. Ошого мен кичине түшүндүрмө берип коеюн деп чечтим. Энесе сөз башынан болсун. Бул көмүркенди менин иним 2017 жылы лицензия алып баштаган. 2019 жылы ал жерге 8 миллион акча кетирип жол салган. Макситов Максат экөө. Анан иним каза болуп калганда муну подполковник Нурматов деген инимин колун жасалмалап өзүн өткөзүп алган. Биз бул боюнча соттошуп 8 жолу экспертиза чыкты. Бардыгында инимин колу эмес деп чыкты. Соттошуп ошентип жүрсөк, бир күнү Жусуп мага келди. Чалып калды. Ака жолугушайлы деп. Анан жолуккан жерде депутат болгуча мага тынбай чалып, акыбалымды сурап жүрүп, депутат болгондон кийин карабай койду дебең ака. Көмүркениңиз эмне болуп атат, ошого жардам берейин деди. Анан болду да анан экөөбүз жолуксак ошол жерде мага сатың деди. Сатың деди, мен 100 000 долларга мен сатпай койгонмун десем, ошого бериң ака деди. Мен берки шериктериңиздикин да сатып алам. Бирок алардыкыны 100 000ге жеткирбей, 70-80 000ден жогору көтөрбөймүн деди. Бул жетим балдардыкы болгон үчүн 100 000 берем сизге деди. Ал жердин иши кыйын экен мен билдим деди. Анан эми өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ошентип 100 000ден көтөрбөйм жетим балдардыкы деп коюп туруп, 520 000 берип атат, беркисинде 170 000 берип атат. Бул эми кандай экенин өзүңүздөр билип аласыздар. Анан макул дедим, мен шериктерим менен маслахат кылып сүйлөшөйүн дедим. Мен ал жерде учредителдер бар, ошолор менен сүйлөшөйүн дедим. Десем, деп чала берди. Анан бир күнү Бишкекке барып жолуктум. Жана видеодогудай. Ошол жерде мен шериктерим менен али сүйлөшө элекмин десем, зорлуктап чөнтөгүмө 1000 доллар берди. Анан дуам берип чыгып кеттим. Мен Жусупка айттым эле, Жусуп, мен ушул мен бир тууган агам өзбектер өлтүрүп кетип, дагы эле сотуп бите элекмин, 11 жыл болуп атат. Эми алаз келгенсип мынтип инимин соту башталып, мен кыйналып кеттим, ачыгын айтканда. Мен ушу соттордон кутулайын. Мына Нурматов болот деген тааныштары күчтүү экен. Эч мыйзам чегинде жазалата албай атабыз десем, Шаймеке эркекче мен Нурматовду каматтырып беремин деди. Если мыйзамдуу түрдө деди, мен ошо жардам берип, ушул иштерди аягына чыгарып беремин деди. Анан макулда ошол жерде кол ачып анан 1000 доллар бергенден зорлуктап берген аны. Жусуп эркек болсо айтсын, мен албай койгонуму. Свидетель дагы бар. Анан чыгып кетти, 1000 доллар алдымда машинама салып койдум. Анан бул боюнча видео дагы кылып койгом. Азыр өчүп эле калбасам чыгарамын. Анан кийин Жусуп чала бергенден анан Жусуп качан келесиң? Сен эртең атаңын айттыгына келесиңби десем, ооба деди. Күздө курман айттын алдындардан бардым Жусупка. Жусуп, эмне шаштырасың? Десем, сиз кол бердиңиз дейт. Жусуп дедим, сен да мурунку шайлоодо мага кол бергенсиң, кийинки шайлоодо кол бердиң. Андан башка да кол бергендериң бар. Жардам берем дегенсиң. Кана жардам бергениңди? Анан мен болгондой түшүндүрүп айтсам, Жусуп ака менен кетиптир. Кечирип коюң, мына бул ыйык Курман айттан алдында турабыз. Кечиришели бири-бирибизди деп сүйлөшкөнбүз. Анан эле бир күнү чалып калды. Ака деди, сиз шериктериңизди мен сатып алдым. Бир сиздики калды. Өткөзүп бериң деди. Макул деп анан ошто гостиницада жолуктук. Замир Сыргабаев экөө экен. Замир Сыргабаев, Айбек Осмонов, анан Папандын айыл өкмөтү бар экен. Ошол жерде да анан мага 1000 доллар берди. Мен бул боюнча мен саттым деп укамын бала чакасына бир туугандарыма айтканмын. Анан Жусуп айтты, бул соцзащитадан мына балдарга уруксат бериш керек экен. Соцзащитага арыз жазып кайрылышсын деди. Мен келиниме айтсам, соцзащитага арыз жазып кайрылды. Анан эле бир күнү бирөө чалды дагы, Шаймеке, Жусуп сизди чабамын деп атат деди. Эки баланы жөптө чаптырып таштайм шайымды деп ушинтип бир нерселерди айтып атат деген. Анан мен Жусупка чалдым. Эмне атасың десем, сиз Facebookка чыгарыпсыз деди.
ссылкасын жөнөтчү десем, анан жөнөттү эле карасам Роза Маманова чыгаптыр. Жусуп, каерде Шайым деп турат? Бул жерде Роза деп турат го. Сүйлөшүп албап Роза менен десем, балдар кетти, азыр Замир издеп жүрөт аларды деди. Анан мен сен мышыгың пиштедимби? Же сылыктыкты коркоктук катары кабыл алып атат окшойсуң сен. Мен бир гана Алладан коркомун Жусуп десем, анан мен айткан жокмун деп тана баштады. Анан мен айттым, каердесиң дедим. Мен мойнуна коюп берем деп атат жанагы мага айткан адам. Давай жолугушалы, Бишкекке болсоң Бишкекке барам, мойнума коюп бер ошону десем, мен Тбилисидемин деди. Тбилисиде болсоң келгениңде чалгын, жолугушабыз дедим. Сен неге чабам дейсиң мени десем, макул деген боюнча Жусуп чалбады. Анан эле бир күнү менин келиниме, мына Эргешев Нурила Фейсбукта отурат, ошого бирөөлөр чалат. Шайым аферист, сенин балдарыңын ырыскысын сатып атат. Ал саткыча сен өзүң саткын, сен үй жайың жок экен. Бир месте кылагал, биз сага чоң суммада акча алып барып беребиз. Үй аласың, машина аласың, оборот кыласың десе, бул анан макул келгиле дейт. Келгенде анан айтат. Мен Шайымбек акам канчага сатып аткан, эмне болуп атканын бизге толук айткан. Ал бизден эч нерсе жашырбайт. Ал киши жалганчы эмес. Жалганчы ошол Жусуп болот. 100 000 долларга баалашып алып, мага 60 000 доллар берип жибересиңер. Жоголгула деп ошентет. Бул боюнча Роза Маманова свидетель. Беркелер эми айтпашы мүмкүн, Роза чындыкты сүйлөйт. Роза айтып берет муну. Анан биз сатпайбыз, болду окшогон аферистке сатпайбыз деп ачык айтып жөнөтүп беришет. Жусуп мени менен сүйлөшкөндөн кийин, ошо бир ай мурда сүйлөшүп акча бербей туруп эле, ошо 1000 доллар бергенден кийин эле сразу эле баякыны казып баштаган көмүркенде. Биз үндөгөн эмеспиз, мейли, бизге да акчасын берет да десек, ошентип бул махинациялар кыла баштаган. Эми болсо жанагы Азат дегенби, ким бирөөлөр мына Жусуп Коргонбай уулу мына губернатор менен кайым айтышы баштаганда ошол бирөөлөр чыкса, анысы менен көрүп, мына ооздугу жок катындарды ана фейксин сен деп менин атымды бир чыгарып, бир чыгарбай ошентип жанагы ооздугу жок катындар ушундай бир нерсе жазып атат да. Эми бул катындардын айтканын анчамча эркек киши да сүйлөйт да, ушунчалык ооздору бузук экен, жөн эле көтсүн паландайсың да, эркек кишилер дагы онтуп жазбайт кичине жыңсалдап жазат. Ушундай бузуку ооз аялдар экен. Эми аларга теңелбей эле мен мына жерде Жусуптун өзүнө кайрылуу кылып коеюн дедим. Жусуп, мен сенен 2000 доллар акча алганмын. Башка бир тыйын да калган эмесмин. Сен Макситов Максатка бердим депсиң. Макситов Максаттын ал жерде үлүшү жок. 1% дагы. Макситов Максатбек ошол жерде жолду мен салганмын. Алимбаев Шабдан экөөбүз 8 миллион акча коротконбуз деп туруп ошону алган. Аны Максатбек менен сүйлөшүп алган. Сен 1000 доллар алганымы сен видеого тартып атасың. Эч кимге көрсөтпөйм ака, бул телефонду мен катыма да бербейм деп туруп элдерге таркатып атасың. Мунун эркекчиликпи? Тем более мен эле эмес, ал жерде Эрмаметке акча бергениңи чыгарып атасың, Максатка акча бергениңи чыгарып атасың, Нурматов Болотко акча бергениңи чыгарып атасың. Бул Кыргызстан боюнча жайылып кетиптир го бул. Бул эркекчилик эмес да, бул аманат болот. Бул аманатты сен акыретте да жооп бересиң. Жетим балдардын акысына да жооп бересиң. Сен эркекче айтып кой, мен Шайымга ошо эки жерде 2000 доллар бергенмин деп. Ашыкча берген болсоң айт. Чыкканда ана катындардын аркасына бекинбей айтып кой. Мен канча акча алдым сенен? Эркекчесин айт, мына ыйык Рамазан айынын алдында турабыз. Эркекчесин айт. Канча акча алдым мен сенен? Айтып кой ана ооздугу жок катындарыңа.